Кой жылдызы. Август айы ичине. Биринчи жана экинчиде эмоцияларыңыз тайкы болот. Албетте сиз аларды эч качан кармай албайсыз. Бирок бул күндөрү сиз бардык нерседе жүрөгүңүздү ээрчигениңиз жакшы болот. Бул сиз үчүн абдан кызыктуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. 7, 8 жана 9 күндөрү жаңы долбоорлор жана демилгелер сунушталганда сиз биринчилерден болуп ыктыярчы болосуз. Жана сиз алар менен толугу менен акысыз күрөшүүгө даяр болосуз. Эгер команданын бир бөлүгү болууну жалгыз жолу убактыңызды бекер берүү болсо, анда сиз ага барасыз. 15, 16 күнү бардык нерседе колуңдан келгендин баарын бериш керектей сезилип, кичине катачылыктар жана ийгиликсиздиктер үчүн өзүңүздү көпкө урушасың. Бирок билиңиз, эгер сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз, анда сиз башынан эле ийгиликсиздикке дуушар болосуз. 21 жана 22 күнү сиз абдан күрөштө болосуз. Сиз сөзсүз түрдө көңүл бурбай коюуга болбойт. 30 жана 31 сиз жаңы жана адаттан тыш гастрономиялык тажрыйбаларды каалайсыз жана сиз тамак бышыруу тармагында жигердүү эксперимент жасайсыз. Албетте бардык аракетиңиз сизге жакпайт, бирок жок дегенде жаңы нерсени сынап көрүүдөн коркпойсуз.